Тышкы иштер министрлиги чет элде жүрүп колдоо көрсөткөн мекендешибиздин кезектеги гуманитардык жардамын республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына тапшырды. Жеке ишкер Россиядагы Кыргызстандын элчилигинин Новосибирск шаарындагы өкүлчүлүгү аркылуу 2 миллион сомго жакын бааланган медициналык каражаттарды жана дары-дармек түрүн мекенине жөнөткөн. Коронавирус оорусу каптагандан тарта дүйнөнүн ар кайсы бурчунда жүргөн мекендештерибиз эл жерине жардам колун сунуп, ушул күнгө чейин 96 миллион долларлык эң зарыл деп эсептелген дары-дармек, коргоочу жана башка зарыл медициналык каражаттарды ооруканаларга жөнөтүшкөн. Дарыгерлер жардам үчүн ыраазычылык билдиришти. Ошол Красноярск шаарында жашаган биздин жарандарыбызга да чоң рахмат. Ошол жердеги Тышкы иштер министрлигинин представительствосуна рахмат. Ушулардын баардыгын чогултуп ушул жака берип, Кыргыз элине жардам берели, ушундайга катаал шарттарда деп даярдык кылып, ошолордун баардыгын чогултуп алып келип бергендерине биз ушул саламаттык сактоо министрлиги тарабынан, ошондой эле мынакей ушул жердеги биздин кызматкерлердин ушул өзгөчө биздин оорулардын атынан чоң ыраазычылыкты билдиребиз.